саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Анда эмесе биз кыргыз тил сабагын баштайбыз. Бүгүн биз силер менен сабакта биз жана эмгек деген темада баарлашабыз. Бүгүнкү сабактын максаты силер эмгек жөнүндө түшүнүк аласыңар. Сүрөттөр боюнча сүйлөм түзүп, суроолорго жооп бересиңер жана текст окуп, ойлоруңарды айтасыңар. Башка адамдардын эмгегин баалоого көнүгөсүңөр. Эмесе биз өткөн сабакта силер менен жыл мезгилдери боюнча таанышканбыз. Балдар, бир жылда канча мезгил бар? Азаматтар, бир жылда 4 мезгил бар. Жаз, жай, күз, кыш. Азыр кайсы мезгил? Азыр жаз мезгили. Эмесе мен силерге жаз мезгили жөнүндө эмгекке байланышкан ыр саптарын окуп берем. Жаз койнунда эмгекчи, ышкырып салкын жел айдап, ыргалып дарак бүр байлап, төш боорундай саймадай, байчечекей гүл жайнап. Турганда толуп сулуу жаз, суу бойлоп учуп коңур каз, боелуп күндүн нуруна, алганда көрктү тоо да таш. Трактордон көк түтүн, жармашат көккө энтелеп, калбасын эмгек күн өтүп, камынгын дыйкан эртерээк. Балдар, бүгүн биз силер менен биз жана эмгек деген теманы өтөбүз. Китебибизди ачабыз, текстти окуйбуз. Менин байкем, жеңем айылда жашайт. Алар жер айдашат, буудай себишет, жайында буудайды сугарышат, күзүндө түшүм жыйнашат. Эми могул жердеги макалга көңүл бурабыз. Эр эмгегин жер жебейт. Балдар, сүрөттө кимдерди көрүп турасыңар? Жаз мезгили келгенде биз бак дарактардын түбүн актайбыз. Бул жерде балдар бак дарактардын түбүн актап жатышат. Эми бул сүрөткө көңүл бурабыз. Талаада трактор эмне кылып жатат? Талаада трактор жер айдап жатат. Балдар эмне кылып жатышат? Балдар жер казып, көчөттөрдү отургузуп жатышат. Эми бул жерде балдар казылган жерге көчөттөрдү отургузуп жатат. Помидордун, капустанын көчөттөрүн отургузушу мүмкүн. Эми балдар, биз дайым эле талаада эмгек кылбастан, өзүбүздүн үйүбүздө дагы эмгек кылышыбыз зарыл. Өзүбүздүн төшөктөрүбүздү жыйнашыбыз керек. Апабызга жардам беришибиз зарыл. Карагылачы балдар, бул жерде апасына кыз жардам берип жатат. Сүйлөм түзөлүчү. Апам идиш жууп жатат. Айша табактарды аарчып жатат. Биз бүгүн сабакта эмнелер жөнүндө билдик? Жаз мезгили келгенде жаратылыш көрктүү болуп калат. Жаздын жарчысы болгон байчечекей гүлү кар алдынан чыгат. Жаз мезгили келгенде дыйкандар камынып иштеп калышы зарыл. Биз да эмгек жасашыбыз керек. Балдар бактардын түбүн акташты, жерди күрөк менен казышты, көчөттөрдү отургузушту. Балдар, үй тапшырма. Китебиңердеги 66-беттеги биз жана эмгек деген текстти өз алдыңарча окуйсуңар. Дептериңерге сулуу жана катасыз макалдарды көчүрүп жазасыңар. Жаз жарыш, күз күрөш. Жазында жарышып иштеп калышыбыз керек экен, күзүндө ошол эмгекти жыйнап алышыбыз керек. Эр эмгегин жер жебейт. Эгер биз жерге эмнени эксек, ошондон түшүм алабыз. Чырпык тиксең чынар болот. Ак эмгектин наны таттуу, жалкоонун жаны таттуу. Сабагыбыз бүттү.